Таранчы менен түлкү. Кыргыз эл жомогу. Илгери таранчы менен түлкү кадырман дос болушуптур. Түлкү кайсы жакка жүгүрсө, таранчы да ошол жакты көздөй учуп барчу экен. «Эй, таранчы дос», дейт бир күнү түлкү. «Ортоктошуп буудай айдап алсак кантет?» «Жакшы болот, дос», деп жооп берет таранчы. Алар буудай себишет. Будайы жакшы чыгып, тегиз бышат. Түшүмдө ооруп жыйнай турган убак да келип калат. Таранчы түлкү экөө таң атары менен орок орууга киришет. Бир кезде күн кактай баштайт. Атиги түлкү болсо жалкоолугу кармап, эптеп амал издейт. «Иничегим таранчы, сен ороо бергин, а мен тетиги тоого чыгып барып, асманды тиреп турайын. Антпесем асман түшүп кетеби деп корком. Кокус түшүп кетсе, биздин жакшы чыккан будайыбызды талкалап кетет», дейт түлкү. «Барсаң баргын», дейт таранчы, анын айтканына ишенип. Өзү болсо баш көтөрбөй орогун оро берет. Түлкү тоонун этегине чыгып барат. Ал тоонун этегине жеткен кезде тоонун ары жагынан булут калкып чыгып, тоонун чокусун каптап калат. Түлкү отуруп алып, алдыңкы буттарын булутту тиреп тургандай болуп, өйдө көтөрөт. Таранчы эгинди ооруп бүтүп, боолап, жыйнап, кырманын шыпырып тазалап коюп, түлкүгө: «Эй, түлкү дос, бери келгин, кел бери, будайды бастырып алалык», дейт. «Сен эле бастырып койгун досум, а мен асманды тиреп турууга тийишмин. Антпесем асман түшүп кетет да, биздин жыйнап алган будайыбыздын ойронун чыгарып таштайт», деп жооп берет. Таранчы будайды бастырып, сапырып, кызылдап коюп, түлкүнү дагы чакырат. «Ай, бери келгин дос, будайды бөлүп алалы». «Азыр барам», деп кыйкырып жооп берет түлкү. Ошентип айтар замат түлкү жетип келет. Колуна чен идишти алат да мындай дейт: «Таранчы, мына бул өлчөмдү сен алгын, а мен 2 өлчөмдү алууга тийишмин. Анткени менин кылган кызматым сеникинен оорураак болбодубу? Мен асманды тиреп турбадымбы? Анын үстүнө мен сенден улуу эмесминби?» Таранчы таарынычын ичине катып, өз жайына учкан бойдон кетип калат. Таранчыны ит көрөт да мындай деп сурайт: «Сен эмнеге мынча капалуусуң?» Таранчы итке өзүнүн кайгысынын себебин айтып берет. «Мени түлкүнүн кампасына ээрчитип барып көрсөтүп койчу», дейт ит. Таранчы итти түлкүнүн кампасына ээрчитип келет. Ит кампага кирет да жашырынып калат. Эртеси түлкү буудайдын тегирменге алып бармакчы болот. Ал кампасына келип, данды шилей баштайт да, салбырап чыгып турган иттин кулагын көрүп калат. Түлкү муну жей турган нерсе экен деп ойлойт да, иттин кулагын чап дедире тиштеп алат. Ит секирип тура калып, түлкүгө асылат. Ошентип ит жалкоо куу түлкүнү кубалап жибериптир. Ал эми таранчы болсо өзүнүн эмгегине өзү ээ болгон экен.